Assalamu alaikum bagbanlar, жүзім сүйүүчүлөр. Mo жүзүмдү абрескасы тиккени жөнүндө бир дагы кичине кыскачараак бир маалымат берип кетели деп чечтик. Мен мурунку видеодо деле айттым эле. Отургузуп атканда көчөттү мынакей. Баш жагынан ошол экөөнү алып чыгабыз. Бирөөнү сол жакка, бирөөнү оң жакка кылып жыгып мына жапыс кылып өстүрөбүз. Бул жерге чейин келгендигине бул андан кийинкиси анан бул жагы дагы ар жакка жыгылган. Бул болсо жөн эле дополнительный, бул жерде основной экөө болот тиккенде. Же болбосо дагы бар бир эле сторонасына эле бирди же экини жыгып туруп өстүрсөңөр болот. Анын формировкасына бул жакшы. Себеп дегенде муну мына ылдый чүрүп жерге жаткырып туруп, тиги башында жерге жаткырасыңар да анан кийин үстүнөн жаап, кышында жылуулап жаап койгонго бул эң жакшы. Абрескасы деле мунуку оңой эле. Мынакей. Келет дагы могул былтыркы өскөнү болчу. Былтыр мен могу жерден буяка өскөндөрүнөн уражай алгам. Ошону эле бул голова куста деп коет, рукава депчи. Голова куста бул жак рукава дейт. Ошо рукавага мына жакын жеринен. Бул многолеткадан бул двухлетка болот. Бул однолетка, мынакей. Бул однолетка. Бул двухлетка, 2 жылдыгы. Бул былтыркы 1 жылдыгы. Ошондон чыккандан эң бул ылдый жагына жакыныраак жагынан жакшысынан бирди экини дагы калтырып туруп, ошол экөөнү быйылкы жылга жаткырмаксыңар. Мен бул жагынан өскөндөрдөн уражай алгам. Анан бул жерден алып салдым дагы бирөөнү эле калтырып койгом. Ошол эми бирөөнөн мынакей зымга алып келип мынтип бияка байлайбыз. Мынакей. Ошол байлагандан анан бул жерден мына почкаларынан ойгонот. Ушулардан чыкканы өйдө чыгат. Анан бул жерден мөмө алып жейбиз. Ошон үчүн абреска кылып атканда бул однолетка мөмө берет бизге жүзүмдүкү. Однолетка бул мурунку 2 жылдыктан чыгыш керек. 1 жылдык бул 2 жылдыктан чыгыш керек. Ошондо уражай берет. Эми бул мисалга ала турган болсок, бул мынакей бул многолетка деп коебуз. Бул жерде уже 4 жылдыктан чыгып атат. Былтыркы чыкканы 1 жылдык. Бул кээ бир сорттордо мөмө байлайт, көбүнчө сорттордо мөмө байлабайт. Бул сортуна жараша болот. Ошон үчүн көбүнчө бул көп жылдыктан чыккандардан көбүнчө мөмө бербейт. Ошон үчүн муну баягы формировкага үчүн өстүрсөңөр болот. Бул жактан мен бул жакка өстүрүшүм керек же бияка өстүрүшүм керек деп бир формировкага бир жерине бул экөө жетишпей жатса, анда үчүнчүсүн алып кошсок болот. Жок, экөө жетиштүү эле боло турган болсо, анда муну кошуп кереги жок. Бул жерге эчтеке өстүрбөйбүз, мынакей. Эчтеке өстүрбөйбүз. Түбүндө экөө эле болот. Экөө эле. Анан ал экөөнөн анан мына бул жакты да карасаңар, экөөнөн мына түбүнөн экөө чыкты. Эми мындан дагы экини чыгарсак, ошондо бияка экөө, аркы тарапка экөө. Ошондо бизге ошол жетиштүү төртөө. Мынакей, мунуку дагы ошол мына 2 жылдык, бул 1 жылдык. Монусу мына бул жерден келет да, монусу 2 жылдык келет дагы, анан бул жерден кайра бул 1 жылдык. Көрдүңөрбү? Бул 1 жылдык. Ушул 1 жылдыктар мөмө берет. 1 жылдык ошол андан мурунку жылдан чыкканынан калыш керек да. Бул жерге жакыныраак кылып кесебиз. Бул рукав деп коет орусча айтканда. Ошол рукавтан жакын ушул абрескасы ушул эле туштарда эле жүрө берет. Мен мына былтыр бул жерден өскөндөрдөн уражай алгам, муну калтырып койдум. Мына түбүнөн жакыныраак бул жактан дагы уражай алганбыз. Анан муну калтырып койгом. Себеби бул 2 жылдыктан чыккан.
Эми ушул экөөнү быйылкыга жаткырып атабыз, мына зымга байлап. Мынакей тигил кустиктики келет дагы мына бул жерге чейин келип атат. Мынакей башы бул жерде жүрөт. Тиги аркы эменин тушуна келет да. Мунуку болсо аркы жакка жатып атат тигине. Ар жактан келди. Мынакей. Бул жерден келди дагы мынакей. Бияққа келіп атат, мына бұл жерге чейин келіп атат. Мынакей, бирөөсү бияқта жүрөт. Ошон үчүн мынакей, бул жерден бул кустиктики бул жерге келет да мындан кошулат. Уражайы бул жакта болот. Бул кустиктики бул жерге келет дагы мындан уражайы бул жагында болот. Ал эми бу кошулганга чейин бу асты жактарына эчтеке өстүрбөйсүңөр, баарын алып сала бересиңер. Эчтеке өспөш керек. Ушул жерден анан кийин бул сол жактагыныкы оң жакта уражай берип атат. Ал эми бул оң жактагыныкы бул сол жагында уражай берет. Мына ушундай кылсаңар кышында жылуулап жапканга удобный. Обрезкасы дагы оңой. Мына мунукунда эле келе турган болсок, мынакей. Бул жерден чыккан. Бул жерден былтыркы уражайдын алганбыз, аны болсо алып салдым дагы, анан муну калтырып койдум. Анан муну жакыныраак бул жакка калтырдым эле. Муну болсо ортосу кичине узунураак болуп калып, муну запас кылып калтыргам. Основнойум бул. Буга жакын. Эми быйыл ушул туштардан өстүрөм экөөнү. Анан бул жерден кесип салам, биягын кереги жок. Ошол экөөнү кайра бияка жаткырып коем. Интернеттен деле карасаңар, ошондой эме формировкадагылар көп видеолор, кандай обрезка кылып, кандай эмне болуп аткандар. Ошон үчүн обрезканы мына ушундай кылыш керек. Анан беседка, мисалы үчүн, өйдө жакка болсо деле основасы, обрезкасы ушул эле. Многолеткада мисалы үчүн өйдө түс барат дагы, анан эң үстү жактан анан баягы беседочный болуп үстүдөн жабыла турган жерден тоже ушундай эле двухлеткадан кийин однолетканы чыгарабыз. Двухлеткадан кийин однолетка. Мынакей, двухлеткадан кийин однолетка чыгарабыз. Ошолор уражай берет. Эми ал жактын да кичине формировкасы бөлөкчөрөөк, бирок кыркыла турган основной нерсеси ошол жалаң былтыркы чыккан, быйыл булар 1 жылдык. Ошол 1 жылдыктан мөмө берет. Ушуну унутпаңыздар. Жүзүмдүкү могу 1 жылдыгы мөмө берет, 1 жылдык. Бирок 1 жылдык ошол мындай 2 жылдыктан чыгыш керек. Ал эми мындай түбүнөн чыкса, кээ бир сорттор берет, көбүнчөсү бербейт. Мөмө бербейт көбүнчөсү.